Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу шаардыктар, коноктор шаардын. Бүгүн Бишкек шаарыбыздын 147 туулган күнү. Бишкек шаарыбызга мынакей бүгүн жакшынакай апрель айында туулган күнү экен, 29-чу. Ошондуктан кичинекей бир менден суранып атышат, айтып коеюн деп атам. Бишкек шаар сиз үчүн, башкы архитектор үчүн кандай дейт да. Анан мен жооп берип атам. Эми өзгөчөлүктөр өтө көп. Мен эми көп маани бербей, мындай эң негизгилерин айтып кетейин. Бишкек шаардын эң өзгөчөлүгү бул жайгашкан жери. Ала тоонун этегинде атайын мынакей ушундай бизге уюштуруп койгондой ушундай жакшынакай жайгашкан. Жайгашкан жердин бир сапаттары бул тоого жакын, абасын баягы дайыма мынакей тоонун абасында бизге дагы мындай айдап турат да. Экинчиден, Бишкек шаарынын өзүнүн табияты, природасы, мынакей жайгашкан жердин мынакей өзүңөр байкагандай Бишкек шаары өзүнүн өзгөчөлүгү бар, анан духу да бар да. Мен көп эле шаарда болом, ар кайсы иш-чаралар менен. Ошол жерден көп шаардын баягы архитектурасын, инфраструктурасын, урбанистика жагын, маданият жагын мындай биз карайм да. Ошондо Бишкек менен салыштырам да. Ошондо Бишкек шаардын көп өзгөчөлүктөрү бар. Да, кээ бирөөлөр Бишкек шаар мындай болуш керек, тиндей болуш керек дейбиз, бирок негизи жашоодо Бишкек шаарынын өзүнүн табияттуу архитектурасы бар да. Бул жайгашкан жеринден баштап, мынакей өзүнүн мындай шаардын өзүнүн тутуму да. Негизи айтсак, шаардын эң өзгөчөсү биз мурдак эле мынакей шаар, жашыл шаар деген концепция бүгүнкү күнгө чейин сакталып, аны дагы ишке ашырып жатабыз. Кээ бир жерде эле бир курулуш иштери болуп, бак-тарактар алмашылып аткан болбосо эле, негизи концепция жашыл шаар бул бүгүнкү чейин каралып, андан тышкары жаңы пландар менен дагы биз көбөйтүлгөн көп пландарыбыз бар да. Ошондуктан Бишкек шаарынын концепциясы жашыл шаар дайыма бул иштелүүчү концепция. Андан тышкары мындай айтканда коомдук жайлар. Бишкекте мынакей өзүңүздөргө билгендер көп коомдук жайларыбыз бар, парктар, скверлер. Ошонун баары тең бүгүнкү күнү аябай жаңыланып, оңдолуп, кайра шаардыктарга арналып атат да. Негизинен айтканда, Бишкек шаарыбызда мынакей өзгөчө архитектура, курулуш чөйрөсүндө өтө көп иш-чаралар болуп атат. Өзүңүздөр деле көрүп атасыз. Өтө көп маанилүү курулуштар, бул инфраструктуралык курулуштар, инженерлик коммуникацияларды алмаштыруу, жолдорду жапжаңы кайра салуу, жаңы имараттардын баарын тең фасадтарын оңдоп, жаңы имараттарды салып, социалдык объект, мектеп, бала бакча, поликлиника, спорт, мынакей спорт комплекстерди, андан тышкары ири спорт комплекстерди дагы мынакей курулуп атат. Андан тышкары чоң маданияттуу мынакей иш-чаралар, чоң парктардын баары тең кайра ордуна келип, негизи эле айтканда жалпы аябай масштабтуу Бишкекти бир жаңыртуу аябай чоң иш-чара жүрүп жатат. Ала тоо аянтыбызда дагы мынакей көп иш-чаралар мынакей оңдолуп кайра Бишкек шаардыктарга тартууланды. Ошондуктан Бишкек шаарыбыз бул уникалдуу шаар. Бишкек шаар деген бул баарына бирдей шарты түзүлгөн. Анткени деген Бишкек шаары баарын кабыл алат. Кимди гана болбосун, баарын кабыл алат. Ар биринин көңүлүн, ар биринин баягы мындай айтканда кыялында. Ошондуктан Бишкек шаарыбызды сүйүп, урматтап, сыйлап, таза кармап, жамандабай, дайыма жакшы көрүп, кемчиликтер баардык шаарда бар. Токиодо да бар, Нью-Йоркто да бар, Парижде да бар, Москвада да бар да. Ошондуктан кемчиликтерин карабай, кемчиликтерин оңдоп коюп, жакшы көрүшүбүз керек да. Биз Бишкек шаарыбызды жан дүйнөбүз менен жакшы көргөндө, ошондо биздин көзүбүзгө дагы мындай шаарда жүргөндө аябай бактылуу сезимдер пайда болот да.
өзүңүз да билгендей Бишкек шаар аябай жаштардын да шаары. Биякта канча деген жаштар билим алып, ушул жерден таанышып, жумушка орношуп, ошо менен баягы чоң баягы иштерди жасап атышат да. Бишкек шаар бул жаштардын шаары. Мен ойлойм, бул Бишкек шаардын душасы бар да. Душасы болгон үчүн Бишкек шаардан мисалы башка шаарлар менен айырмалашып же караганда мындай эч жака мындай баргың келбейт. Ушул жерден баягы ушул жер менен кошо өнүгүп, ошо кошо жашагың келет да. Көп эле шаарлар дүйнөдө мындай айтканда дагы бай шаарлар деле бар, душасы жок да. Сезим да жок болот да ал жердечи. А биздин Бишкек шаарыбыздын душасы да бар, сезими да бар да. Ошондуктан Бишкек шаарыбызды жамандабай, бүт жакшынакай карап, биз өзүбүздөн ал эме да өзүбүзгө тиешелүү да. Ошондуктан Бишкек шаарыбызды өзүбүз жакшылап карашыбыз керек, жакшы көрүшүбүз керек. Кандай болгон күндө дагы жакшы көрүп карасак, ал өнүгөт. Жакшы убакыт бөлүп, көңүл бөлүп, мындай урматтап, мындай болсак, анан өзүбүз дагы бактылуу сезебиз да. Мен ойлойм, Бишкек шаарда көп эле адамдар аябай бактылуу. Бияк мындай айтканда бактылуу шаар деп да атап койсок да болот да. Бул Бишкек шаар мындай эл үчүн мынакей борбор аянтты келип карасаңар, элдердин баары тең кечинде чээр жазып, эс алып, басып жүрүшөт жумуштан чыгып. Ошондуктан мен оюм, Бишкек шаарыбыз аябай мындай бактылуу шаар, аябай сезимдүү шаар. Анан шаарыбызды маданияттуу кармап, тазалыкты кармап, бул шаарды өзүбүз карап тазалабасак, башка бизге эч ким бизге мынчалык көңүл бурбайт. Ошондуктан шаарыбызды бирге өнүктүрөлү, бирге карайлы, кемчиликтер болсо акырын мындай оңдоп коелу. Биз ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда. Мынакей баарыбыз тең ошого салым кылсак, Бишкек шаарыбыз өтө кооз шаар болот. Дүйнөдөгү мындай алдыңкы шаарлардын кооз шаар ушу Бишкекке көптөгөн туристтердин баары келип кыялданган шаар болсун деген баарыбыздын ниетибиз бар. Алдыда дагы чоң проекттерибиз бар. Бишкектин 2050-жылга чейинки деген. Ошонун баары тең эгер ишке ашса, мен ойлойм, Бишкек шаарыбыз өтө бактылуу, өтө маданияттуу, өтө таза, өтө кооз, өтө ийгиликтүү шаарга айланат деп. Дагы бир жолу Бишкек шаарыбыздын туулган күнүбүз менен куттуктайм. Бар болуңуздар.